Азыр эркектерди сойкулукка азгырган укмуштудай шылуундардын схемасын ачыктап берем. Бир туруп таң каласыз, бир туруп күлкүңүз да келет. Бир күнү Facebook'та отурсам, мага мындай жарыя келди. Эркектерди жумушка алабыз деп жазылып турат. Мен таң калдым. Бул эмне болгон жарыя, эмне үчүн кыздын сүрөтүн илип алышкан деп. Анда Telegramга шилтеме калтырылган. Telegramда Relax компаниясы 18ден 40 жашка чейинки эркектерди жумушка чакырып жатат. Эмне болгон жумуш дебейсизби? Кыздарга интим кызматтарды көрсөтөбүз деп турат. Эми жалпак тил менен айтканда сойкулукка чакырылып жатат. Шарттары мындай экен. Алгач администраторлорго анкета жибериш керек. Анкета кабыл алынгандан кийин алар каалоочуларга буйрутма атап берет. Кээ бир буйрутмаларды окуп берейин. Адиля 28 жашта, Бишкек Космопарк району, бүгүн чогуу убакыт өткөрүү 3 саатка 12 000 сом. Аида 28 жашта, Бишкек ЦУМ бүгүн 1 саатка 4 000 сом. Дамира 32 жашта, Бишкек Дордой Плаза району, бүгүн чогуу убакыт өткөрүү 14 000 сом. Мындай жарыялар каналда байма-бай чыгып турат. Байкасаңыз кыздардын баары жаш. Эми өзүңүз ойлосоңуз, мындай жаш кыздар эркек сойкуларды чакырмак беле. Эми мына ушул жерде биз бул 100% сойкуларга эч кандай тиешеси жок экенин байкадык. Буйрутманы алуу үчүн администраторго кайрылдым. Кызыктын баары мына ушул жерден башталды. Администратор бизге дароо жооп берди. Баягы анкетасын сурап да койгон жок. Бир гана атыңды, сүрөтүңдү жибер деп талап кылышты. Мен интернеттеги эле бир сүрөттү салдым, политехтеги заказды алам дедим. Анда булар маселе жок деп кыздын бетин жаап сүрөтүн жиберишти. Ошондо мен журналистмин. Эмне үчүн мыйзамсыз иш алып барып жатасыңар деп сурадым. Анда администратор орой сүйлөшө баштады. Интервью беребиз, сага өзүм бара алам деп коркутту. Бирок андан кийин жооп бербей калды. Кийин каналдагы бүт маалыматты өчүрдү. Бардыгы эле интернет шуулундар ушундай, калпы ачыкталгандан кийин жооп бербей, кара тизмеге салып ушундай кутулган аракет кылышат. Булардын схемасы кандай болгон? Мына азыр окуп берейин. Заказ алып жаткан адам булардын банк эсебине же электрондук капчыгына заказдын 20%-ын жиберет. Мисалы, жалпы сумма 14 000 сом болсо, булар 2800 сом табат. Кардарларын ишендирүү үчүн каналында чектерди чыгарып турушат. Биз мындай 1000 деген чектерди таба алдык. Анда көбүн эл сом капчыгына чет өлкөлүк банктарга которуу болгонун көрүүгө болот. Албетте 20% алгандан кийин булар жооп бербей калышат. Биз мындай интернет шуулундардын көбүн иликтегенбиз. Булардын бүт схемаларын жакшы билебиз. Булар адамды алдоо үчүн эмнени гана ойлоп таппайт. Бул жарыя Facebook'та жана Instagram'да тарап жатат. Алардын максаты эптеп эле адамды Telegram каналга киргизүү. Кийин жарыялар менен кызыктырып акча алышат. Telegram Stat сайты көрсөткөндөй, Telegram канал Орусияда ачылган. А биринчи жарыялар 2021 жылы чыга баштаган. Демек булар көптөн бери ишин алып барышат. А эмне үчүн Telegram? Анткени ал анонимдүү, ээсин табуу абдан кыйын. Биз бул чектерди карап жатып, арасында ушул 2 уюлдук телефонду көрдүк. Ушул телефондорго акча которулуп тур. Азыр чалып көрөлү. Мына биринчиси. Номер жок. Набранный Мындай номер жок дейт. Баса бул номерди биз гентконтакттан караганда бул жерде ушул номер спам таратышы мүмкүн деген жазууну көрдүк. Экинчиси. Мындай номер жок дейт. Гентконтакта муну да карадык. Ушул номердин комментарийинде булар шылуундар, буларга ишенбегиле деген комментарийди көрдүк. Жана көбүнчө акча которуулар мына бул жерде ар кандай банктар бар экен, арасында Optima дагы бар, Элкарт бар, ар кандай эсептер. Ошол Элкарттын өзүнө чалып сурап көрөлү. Мүмкүн булар бизге жардам бере алат, бирок биз билебиз. Негизи эле төлөм системалары банк өзүнүн кардарларынын да жеке маалыматын беришпейт, бирок ошонсе дагы биз аракет кылып көрөлү. Алло, саламатсызбы? Саламатсызбы? Менин атым Арген Бактыбек уулу, мен Медиа Хабтын журналистимин. Биз бир шылуундарды таптык интернетте. Ушул көбүн Элкартты колдонушат экен да. Биз ушул тууралуу эсептерди берсек, силер бизге жардам бере аласыңарбы? Тилекке каршы биз эч кандай маалыматтарды бере албайбыз. Алардын тиркемесин, аты жөнүн же болбосо кайсы банкка чечүүлүк ката экенин эч кандай конфиденциалдуу клиенттин маалыматтары. Негизи кандай жолдор бар? Бул шылуундар кайра эле адамдарды алдап жүрө береби ошондо? Сиз правоохранитель укук коргоо кызматына кайрылсаңыз болот. Сиздин эгерде ошо данныйлары бар болсо, ошол укук коргоонун кибербезопасность отделы бар. Ошолор маалымат алып, же болбосо аларга арыз түзүшөт. А силерде кандайдыр бир система барбы ушундай шылуундарды мындай аныктап, булар менен күрөшкөнү? Же милицияга арыз жазылбайынча эч нерсе чечилбейби? Биз укук коргоо кызматына жиберебиз, эгерде ушундай мошеннический же болбосо ушундай сиз айткан операциялар болсо. Ансыз силер бул эсепти жаап кое албайсыңар, ушундайбы?
туура биз бул маалымат боюнча эч кандай маалымат бере албайбыз. Мына өзүңөр кандай биздин кардарларыбыздын эч кандай эсептерин, жеке маалыматын бере албайбыз дейт. Бир гана укук коргоо органдарына кайрылыш керек экен, жана алар ошондон кийин гана аракеттер көрүлөт деп айтып жатышат. Мындан сырткары Optima банкка акча которууну биз байкай алдык. Ал жерде биз ушул Optima'нын ички системасында карасак Юлия Л деп чыкты. Бул Элкарттын жана которуулар менен мындай келип жатат. Анткени ал жерде инициалдар эле көрүнөт экен, аты жабылган башкы тамгалар эле көрүнөт. Ушул жерде Ю Л деп турган так ушул ат окшойт. Мындан сырткары дагы Орусияга MasterCard аркылуу которулган акчаны да көрдүк. Демек бул өзү Telegram канал Орусияда ачылып жатса, акча которуулар Орусияга болуп жатса, демек бул шылуундар мүмкүн Орусияда жайгашкан жана ошол жерде өзүнүн ишин ошол жерден алып барышат. Сиз муну укканда, бул болбогон схемага ким алданган деп ойлошуңуз мүмкүн. Бирок жанагы каналдагы жүздөгөн, миңдеген чектерди буларга ким жиберди? Биздин болжол бул баары алдангандардын чектери. Эми ар бирөө эле 1000 сомдон жөнөтсө, бул миллиондогон акчалар болуп кетип атпайбы? Алдангандар оңой эле кыздар менен сүйлөшүп акча табабыз деп ойлошкон. Албетте азыр уялышат, эч кимге айтып бере албайт, милицияга арыздана албайт. Жанагы алдаткан суммасы деле 3000 сомго жетпеген акча болуп жатпайбы? Аны деле койшу деп койшот болуш керек. Ошондуктан биз бул схеманы идеалдуу шылуундардын схемасы деп атадык. Анткени арыз жок, тиги алдангандардын акчасын алып коюп эле отура бересиң. Ошон үчүн көрөрман, мындай схемага алданбаңыз. Биз муну көптөн бери айтып келебиз. Оңой акча деген жок. Шылуундар сиздин акчаңызды алуу үчүн баарына даяр. Укмуштуудай нерсенин баарын ойлоп табат. Тапкан акчаңызга сак болуңуз, аман болуңуз, көрүшкөнчө.